Ассаламу алейкум. Кутман күн жалпыңыздарга. Баарыбыз эле узак өмүр сүргүбүз келет. Бүгүн сиздерге ушул жыйынтыкты жокко чыгаруучу, башкача айтканда адамды эң көп оорута турган жана ошондой эле өмүрүн кыскарта турган себеп жөнүндө айтып бермекчимин. Бул себеп ар кандай күчтүү адамды алсыратат. Ар кандай дени сак адамдын дагы ден соолугун начарлатат. Ошол себептүү колдон келишинче ушул себепти жойсок да, жашообузда болбосо ушул себеп. Бирок ачыгын айтып коеюн, өтө кыйын. Бул себепти кылбай жашаш өтө кыйын. Бирок эгер ушунун өдөсүнөн чыга алсаңыз, акыйкатта ден соолугуңуз мыктай болот. Өмүрүңүз узун болот. Өмүрдү кыскарта турган себеп бул ток жүрүү. Башкача айтканда, тоюнган олтурганда дасторкондо керегинен ашыкча тоюнуу. Эгер ушул нерсени жогото турган болсок, же азыраак жей турган болсок, тоюнган дасторконго олтурганда, албетте денибиз сак болот, өмүрүбүз узун болот. Андыктан баарыңыздар деле ушул нерсеге мен үгүттөмөкмүн. Айрыкча азыр орозонун күнүндө кечке ачка жүрөбүз. Натыйжада ушул бизде ач көздүк пайда болот да баары бир. Мисалы мен өзүм деле ар күнү өзүмө убада берем. Ооз ачарда азыраак жейин деп. Бирок дайым эле бул убадамдын өдөсүнөн чыга албайм. Бир күн чыгам, бир күн чыкпайм дегендей. Натыйжада ошол көп жеген учурларда кыйынчылык болбой койбойт. Тамак сиңирүүгө байланыштуу. Эгерде сиздин ушул ден соолугуңуз жакшы болсо, балким билинбейт деле, бирок өтүңүз ооруса, мисалы ашказан ооруса, ашыкча тоюнган учурда баары бир кыйналасыз. Ошондуктан айрыкча ушул ачка жүргөндөн кийинки тоюнуу учурунда азыраак жесек. Эми өтө деле аз жең деп айтпайм. Мисалы орозодо дасторконду көрктөйбүз. Көп нерсе коюлат дасторконго. Эч курдегинден нан жебей турсак да. Себеби башка учурларда адаттагы турмуш учурунда биз канча жесек деле билинбейт. Көбүрөөк жей беребиз. Ошонун катары нан дагы жегибиз келет. Нан дагы оор келбейт да. Бирок орозо учурунда кичине нан жесек деле курсак толуп калат да. Муну баарыңыздар эле өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздардан көрүп эле жүрөсүздөр. Ошого орозо учурунда эч курдегинден нан жебей туруңуздар дейт элем. Себеби сиздер үчүн жагымдуу болгон тамак, азык баары бир жетиштүү болот сиз үчүн. Балким десерт жесеңиз жеңиз бир аз, кичинекей тамактын аркасынан. Бирок эч курдегинден нан жебей туруңуз. Бул эми нандан сиздерди кечтирүү эмес. Болгону орозо учурунда азга дагы тоебуз да өзү. Анчын орозо учурунда нан жебей турсаңыздар, мен ушул нерсени сиздерге сунуштайт элем. Балким эртең мененки ушул ооз бекиткен учурда жесеңиздер болот. Анткени кечке чейин жүрүш керек. Тамак эле жеп алсаңыздар, кыйналышыңыздар мүмкүн. Ооз бекиткен учурда бир аз нан жеп тура бериңиздер, ооз ачканда жебей туруңуздар. Мүмкүн болсо ошондо дагы эмне жесеңиздер деле азыраак жеңиздер. Сиздер үчүн өтө пайдалуу чечим болот да бул. Организм тойгонун шашпай сезет. Ошон үчүн жай тамактаныш керек. Анан орозо учурунда эми азыр теңдейин деп калды, орозо 10 күндөн ашты. Мындан ары күнү сыгыраак болот. Натыйжада ачкалыктан көрө бизди көбүрөөк чаңкоо кыйнайт да. Ошол чаңкоону эми болтурбай кое албайбыз, баары бир болот бул. Эч курдегенде кичине азайта турган бир эки себепти сиздерге айтып өтөйүн.
ооз ачык убакытта колдон келишинче суюктукту ашыкча эмес го бир аз көбүрөөк иче бериңиздер. Саарлыкта дагы ичип алыңыздар бир аз. Ошондо анча чаңкоо кыйнабайт күндүзү. Анан күндүзү күйүгүп эмгектенбеңиздер, катуу иш кылбаңыздар. И күндө көп жүрбөңүздөр. Ошондо анча чаңкабайсыздар. Анан дагы орозого байланыштуу кошумча эмнени айтсак болот. Буга чейин жетиштүү эле маалымат бердик деп ойлойм. Байкап аткандырсыздар, орозо кармап аткандар салмактары азайып, анан ушул заара бөлүп чыгаруу, улуу заара чыгаруу дагы бир кыйла жакшырып калат да. Мисалы кээ бир адамдар кайра барчу болуп калгандар бар. Ошолор азайып калат бир аз. Анан заара дагы мындай такалбайт, жакшы чыгат. Бул дагы ушул орозо кармоонун бир жакшылыгы деп коебуз да. Ошон үчүн орозо эмес учурда дагы бир айда эчкур дегенде бир 2-3 жолу орозо кармап тура бериш керек. Анан рациондо буга чейин айтып жүргөн эле сөзүмдү дагы бир айтып кое берейин. Мүмкүн болушунча көбүрөөк түрдүү азык болгону жакшы. Белковый продуктулар дагы, май, углевод баары болуш керек. Колдон келсе D витаминди кошо ичиңиздер. Бул өтө пайдалуу ар бир адамга. Анан ошол мен орозо кармасам болобу деп көп эле суроо берипсиздер. Анан мен жалпылап мындай жооп берейин. Кандай гана оору менен ооругаң, ал азыркы учурда козгоп жаткан болсо, кыйналып аткан болсоңуз сизге болбой калат. Анан мурда ооруп, бирок азыр ден соолугуңуз жакшы болсо, анда боло берет. Мага болбойт деп жүргөндөр азыр баштасаңыздар дагы болот. Бирок өткөндө бир канча мурунку видеодо орозого байланыштуу бир канча адамдарды айтып өткөнмүн. Ошолор баары бир кармабайсыздар. Өзүңүздөрдү жакшы сезгениңиздерге дагы карабай. Анан орозо учурунда дарыланбаш керек. Себеби кол дарылар мен түшүнүгүм боюнча баары бир оозду ачып коет. Ошон үчүн дарыланууну бир аз ошо орозодон кийинкиге калтырып турасыздар. Же тескерисинче биринчи дарыланып аласыздар дагы, анан орозо кармайсыздар да. Ушундай жалпылап айтсак. Анан онлайн консультация дагы деле болуп атат. Телефон аркылуу кеңеш алсаңыздар болот. Телефон номеримди кайталап айтып өтөйүн: 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Ушул номерге төлөм жүргүзүп, анан кеңеш аласыздар. WhatsApp'тан байланышсаңыздар канча төлөм экенин айтам. Анан келип көрүнсөңүздөр болот. Ош шаарында ушу жеке клиникада иштейм. Анан Аксон деген жатып дарылансаңыздар болот. Ошо бар акчага каттала электр катталып коюшту дагы унутпаңыздар.